Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коноктору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчаптырган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин директору Рустамов Абдыкалык Алибекович баш болгон өкүлдөр келишти. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы, мырзалар, студиябызга куш келипсиздер. Мына бүгүн биздин мамлекетте Токой Чарба тармагында абдан көп коомчулукка белгисиз болгон суроолор бар. Анын ичинде мына жакында сиздер 70 жылдык мааракеңиздерге даярданып, менимче ушу 70 жылдын ичинде сизге чейинки жетекчилер же болбосо буга чейин ушу Токой Чарбада болуп өткөн маалыматтар боюнча негизи эле бүгүн биздин өлкөдөгү Токой Чарбанын абалы боюнча коомчулукка азын-аулак билдирип кетүү керек го деп сиздерди студиябызга чакырдык. Эмесе алгач сөз Абдыкалык мырза, сизде биздин эң алгачкы сурообуз бүгүн ошол биздин өлкөдөгү Токой Чарбанын абалы жана кандай шартта иштеп жатасыздар? Анткени бизге жеткен маалыматтар боюнча бүгүн Токой Чарба каралбай калды, таланып кетти, кыйылып жатат жана абалы абдан оор деген гана маалыматтар келип жатат. Бүгүнкү күндө жер-жерди кыдырып жүргөн кандидаттарга дагы коомчулук ошо суроолорду берип жатат. Мүмкүн аларга жетпеген сиз тараптарда маалыматтар бардыр. Ошол жөнүндө азын-аулак коомчулукка айтып өтсөңүз. Рахмат, студияга чакыргандарга. Мен ушул случайдан пайдаланып биздин Кыргызстандын жарандарын, биздин кесиптештерди, токойчуларды ушу биздин агенттикте Токой кызматында иштеп кеткен мурунку жетекчилерди, мурунку ушу биздин кызматкерлерди, ушу пенсиядагыларды баардыгын азыркы иштеп аткандардын баарын ушу 70 жылдык биздин юбилей менен куттуктап кетким келет. 70 жылдык эмгеги сиңген кызматчыларды. Бир эле 70 жыл эмес, бир топ жыл иштеген бизде кызматкерлер бар. Ошонун баарын ушул юбилей менен куттуктап, баарына чың ден соолук, узун өмүр каалап, ушу ар дайым ушу Токойду коргоп, пенсияда болобу, жумушунда болобу, жумушсуз болобу, ушу ар дайым ушу Токойду коргойбуз деп келип иштегендер, булар патриоттор. Айтып кетиш керек, ушу аз айлык болсо дагы ушу Кыргыздын Токойун ушул күнгө чейин сактап келген ушул жетекчилерге, кызматкерлерге чоң таазим кылабыз, абдан чоң. Ар дайым ыраазычылык билдириш керек. Аздыр көптүр болсо сактап, мына Кыргызстанга, Кыргызстандын Токою дагы эле бар. Айтып кетиш керек, Кыргызстандын Токою бүгүнкү күндө 5,6% ушу биздин Кыргызстандын ушу аймактын, ушу жердин 5,6%-ын түзөт. Биздин Токой аянты ошончо да. Анан айтып кетиш керек, эми убагында мына 70 жыл деп атабыз, Советтер Союзунан бери келген мезгилден келе атабыз. Биз бул 1947 жыл ошо Совет Кыргызстанды ошо Советтер Союзунун Совет министринин токтому менен бекиген. Ошол убакта эң биринчиден түзүлгөн ушу Кыргызстандын Токой министрлиги түзүлүп, ошол убакыттан бери мына 70 жыл болуп атат. Бирок Кыргызстандын Токою 70 жыл эмес, ушул падышалык Россия Кыргызстанга келип, ошол убактагы таксация, ошол убактагы изилдөөлөр, ошол убактагы инвентаризация жүргөндөн баштап эсептесек, Кыргыз Токоюна 120 жылдан ашык убакыт болгон. Эми баягы айтып атпайсыңарбы, Кыргыздын Токоюн, ушу Токойлорду кыйып атышат, ушундай жаман нерселер айтылып атат, ушундай болуп атат деп. Бирок жок дебеш керек, андай мисалдар бар. Бирок мурункудай эмес. Мурункудай массалык түрдө 90 жылдагыдай, 2000 жылдагыдай машиналарга жүктөп алып ысык көлдөн бияка таткан, Жалал-Абадтан каптарды алып алып саткандар, андай азыр мисалдар жок. Жок десе десек болот. Себеби дегенде биздин кызматкерлер дагы ал боюнча иштеп атат. Бизге да намыс керек, бизге да уят керек. Биз дагы ошо боюнча иштеп, мына былтыр 1,5 жыл мурун буйрук чыгарганбыз. Азыр Кыргызстанда Токой кыюу деген маселе жок. Негизги мыйзам боюнча 3 бая Токойду кыюу түрү бар, бирок биз ошону токтотконбуз. Буну политическая воля, наше было решение руководства. Мына жанында менин орун басарым отурат, биякта департаменттин жетекчисинин орун басары отурат. Ошо буйруктарды биз чыгарып, ушунун бүт баарын токтотконбуз. Азыр кимде ким Токой кыя турган болсо, ал мыйзамсыз деп эсептелет. Ачык эле айтыш керек. Эми азыр эмне үчүн Токой баягы кыйылбай калды, мурункудай деп атпайбызбы? Мурун Токойду кыйып деле баягы бир аз тыйынды төлөп коюп кутулуп кетсе болот эле. Азыр андайдан кутула албайт. Бир карага кыйса, бир 15-20 миң сом төлөйт. Андан көрөк 5-6 тонна көмүр сатып алса, ошо менен кыштан чыгат.
экономический жагы да бар да, биз ошо экономический жагында иштеп, таксаларды көтөрүп, штрафтарды, истерди көбөйткөндөн кийин ушундай бир жетишкендикке жетиштик. Ошонун негизинде бүгүн кыюулар азайып калды. Кыюулар азайды, мурункудай эмес. Мурункудай машиналап ташыган, базарда саткан тактай андай жок. Азыр базарда сатылып аткан Россиянын токойунан келген тактайлар, биздин тактайлар сатылбай калган. Себеби дегенде биздин токойлордун дагы тактайын айтып коюш керек. Бардык угармандарга, көрөрмандарга айтып коюш керек. Биздин Кыргызстандын токоюнан кыйылып келген тактайлар строительствого жарабайт. Биздики баягы производство эмес, биздин токойлор булар биздин баягы кандай десем, природоохранный баягы маселеси бар да. Бизде баягы производство эмес. Биз жаратылышты коргоо боюнча гана ушул жакта иштей турган токой бизде, ушу климаттын, ушу тазалыгын, абанын тазалыгын сактаган ушу биздин токойлор. Ушу мөңгүн сактаган токойлор. Бизде мындай производство кылып, аны тактай кылып сатканга мен ойлойм бул туура эмес деп. Ошондуктан кайрылып кетет элем, Кыргызстандын токоюнан сатып албай эле койгула, кыйбай эле койгула, стройкага баары жарабайт. Ал биздин жаратылыш абаны тазалоо же болбосо бир көрүп берүү сыяктуу эле биздин мамлекетте өсүп өнүп тура турган токой чарбалар экен. Андан кийинки сурообуз сизге, суроого жооп берүүдөн алдында өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, мына биздин билишибизче мурда токой чарбасында өсүп жаткан бактар карып бара жатканда дагы башка жаш бактарды отургузуп, тигилердин ордуна отургузуп кайталанып турчу. Ал эми бүгүнкү күндө биздин билишибизче көп токой чарбалар, айрыкча жаңгак токойлор деген азыр жеке үлүш жерине бөлүнүп, биздин жарандарга бөлүнүп берилген. Аны силер кандай талап кыласыздар? Алар дагы ошондой мурдагы эле эми боюнча, шарт боюнча ошол бактарды жаңыртып турушабы, же алар жаңгагын терип алып эле ал бактын тагдыры кандай болуп атат, өсөбү, өнбөйбү, ал жөнүндө иштери жокпу? Кандай талаптар бар ал жерде? Биринчиден саламатсыздарбы? Менин атым Жумаев Нурлан. Ошол курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттик директорунун орун басары болом. Туура маселени көтөрдүңүз. Негизи биздин ушу токойчулардын токой тармагынын өзүнүн эрежелери бар. Токой кыюу, жана Абдыкалалич жогоруда айтып кетти, 3 кыюу жол бар болчу. Бирок ушул баягы карып калган токойлорду калыбына келтирүү деп атайын, кыйылып, жанагы астында өсүп турган жаш балактылар өсүп чыкканга санитарлык кыюу бар болчу. Анан 3-чү кыюу жана биз отургузган көчөт менен отургузган аянттарды суюлтма кыюубуз бар болчу. Урукко кот деп коет. Жанагы Абдыкалыч айткандай, биз атайын баягы убактылуу токтоттук бул кыюуларды, баягы жанагы ошо средства массовой информация деп атабыз, көп ушу негативдер кеткенге байланыштуу бизде ошол бир мөөнөткө токтотолот деген чечимге келип, атайын агенттик буйругу чыккан болчу. Жанагы экинчи маселе боюнча, жаңгак токойлор боюнча бул үлүшкө берилген жерлер эмес. Биздин ушу мамлекеттик токой фондунун жерлеринде, бул агенттикке тиешелүү жерлер, ошол жерлерде 200 миңге жакын адам жашайт токойдун арасында. Тилекке каршы союз тарагандан кийин бул жашап аткан элдин үлүшкө тие турган жерлери жок болчу, айдоо аянттар жок каерде. Ошо адамдар мурун токой чарба менен чогуу иштеген адамдар болчу, ошо айылдар отурукташып калган. Анан биз ушу атайын өкмөттүн токтомунун негизинде жана ижарага берүү, же жанагы жамааттуу иш алып баруу боюнча 2 токтом бар болчу. Ошолордун жоболорунун негизинде биз ошо жакта Жалал Абад жана Ош областында иштеп аткан жаңгак токойлор, мөмөлүү токойлордо жергиликтүү элге ушу жоболордун негизинде ижарага же жанагы жамаат башкаруу боюнча берилген. Алардын да жакшы жери да бар. Себеби жанагы айтып атпайсызбы, токой кыйылып кетип аткан, жана каптар, жаңгактар кыйылган болчу. Ошолордо бир салымы да бар. Алардын да салымы жана бизге токойду коргоп, сактап калганга да салым кошуп атышат. Ошол келишимдердин негизинде мындай нерсе бар. Жанагы ижара алгандар акча төлөмүн төлөп пайдаланат да, мөмөсүн терип. Жанагы биз община ведения лесного хозяйства чыккан, айырда болсо ушу канча токойдон пайда тапса, ошончолук бизге токой чарба салымын кошуп жумуш иштеп бериш керек болчу да. Бул ал эмне жана мөмө терип берет, көчөт өстүрүп берет. Ошо жана көчөт отургуза турган жерлерге аянттарды даярдап берет да. Ошондой жумуштарды алып барып бериш керек. Ошонун негизинде берилген. Жаңгак токойлор бул туура айтасыз, баягы уже баягы карып калган токойлор. Ижарада бул жазылган бар, жанагы жаңгакты мөмөнү терип атканда баарын терип кетпеш керек. Определенный нерсеси калтырып, баягы өсүп чыга турган нерсеси калтырыш керек. Мындан сырткары 2014-жылы өкмөттүн атайын мамлекеттик программасы кабыл алынган. Ушу жаңгак мөмөлүү токойлор боюнча ушу программа негизинде иш план бекилип,
Ошо биз агенттик ошо жергиликтүү жааматтар менен жергиликтүү бийлик менен ошо токойдун жаңы токойлорун мисте адамдардын аяттарын көбөйтүү, жанагы жаңы питомниктер түзүү, жаңы жанагы мөмөсү жакшы берчү нерселерди ушу кыйыштыруу иштери менен азыркы күндө жумуштарды алып барып атабыз. Ошону ошол ижарага алган биздин жарандар аткарып жатышат, контроль бар анын ишинен. Контроль деген биздин ошо токой чарбалардын адистери көзөмөлдөп турат да. Көзөмөлдөп турат. Андан кийинки сурообуз сизге мына биздин коомчулуктун эң тынчын алган бул деген биздин коруктар. Биз коруктарды биздин билишибизче ал жака ушу бизге келген туристтер гана сырттан карашып, суктанып, жана ошо коруктарга деген биздин түшүнүгүбүз боюнча бул корук кол тийгис нерсе. Ал жерден эчтекесине кол менен тийбеш керек. Алар өздөрү эле жанданып, ичиндеги жаныбарлар бири-бири менен тамактанып, ал эми ичинде өсүмдүктөр ошончолук калың болобу кандай болот, алар өсүп, куурап ушундай кете бериш керек деген бир коруктун жоболору бар. Бирок ага карабастан бүгүн сары челек коруунун кордо болуп жатат деген абдан маалымат элдин баарына тарап, ал бир эле ушул токой чарбасына тиешелүү эмес, биздин өкмөт карабай жатат ошону деген дагы бир топ суроолор көтөрүлүп жатат. Биздин туристтер барып сары челекке абдан суктанып, жакшы экен, баары таза экен, баары ойдогудай экен деп кеткени менен жергиликтүү калк ошол жакка бир элдердин көп кирип жаткандыгы, ичимдиктер ичилип, жана таштануулар көп болуп жаткандыгы, токой чарбасы тарабынан ошол жак каралбай жаткандыгы жөнүндө бүгүнкү күндө суроолор көтөрүлүп жатат. Мүмкүн ошол жөнүндө бир туура маалыматтарды коомчулукка айтып бере аласыздар. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Мен таштырып кетсем, менин атым Бактыбек Ырсалиев, ошо МАМ агенттикке караштуу токой экосистемаларын өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары болуп иштейм. Коруктар боюнча маселе жакшы көтөрүлдү. Себебинде бизде маалымат иретинде айтып кетишим керек. Биздин МАМ агенттиктин астында бизге тийиштүү болгон 10 корук бар, 12 жаратылыш паркы бар. Бул жалпысынан ошол 800 000 гектар жерди ээлейт. Жалпысынан алганда где-то ошо 6,5% тегерегинде. Ал биздин ошол өзүңүздөр билесиздер, 92-жылы кабыл алынган конвенция болот, биотүрдүүлүктү сактоо боюнча. Ошо биотүрдүүлүктү сактоо боюнча конвенциянын биз мүчөсүбүз, кабыл алганбыз. Бул ратификацияланган. Биз ошол конвенциянын талаптарынын бири болуп, ушул өзгөчө корголуучу аймактардын аянтын көбөйтүү боюнча. Себеби дегенде бул көбөйтүп эле койгондун көп жактары бар да. Себеби дегенде биз ошол 10%га чейин көтөрүү боюнча милдеттеме алганбыз. Азыркы учурда мына бул акыркы эле 15-16-жылы алсак, ошол 15-16-жылы эле 3 жаратылыш паркын түздүк. Бул биринчиси эң чоң болуп эсептелген аянты боюнча 275 000 гектарды түзгөн. Бул Хан Тенгири жаратылыш паркы, бул Ак Суу районунда, Сырт зонасында, Ысык көл областында. Ошондой эле Токтогулда Алатай жаратылыш паркы, ошондой эле Тогуз Торуда Каначуу жаратылыш паркы. Бизге буга чейинки аянты 4% түзгөн, азыр ошо 7%га чейин чукулдадык. Эми 10%га чейин биз чыгарабыз деген оюбуз бар. Себеби дегенде ушул жаратылыш парктарын же болбосо коруктарды түзүү менен биз жанагы жаратылыштын мындайча айтканда эталонный, мындайча айтканда жана жаратылыштагы өсүмдүктөр дүйнөсүн, кызыл китепке кирип аткан, мисалы коркунучта турган, жоголуп бараткан өсүмдүктөр дүйнөсүн, же болбосо жаныбарлар дүйнөсүн сактоо боюнча ошол максат болуп эсептелет. Анан жана сиз маселе көтөрүп атпайсызбы? Коруктарда сары челектин мисалында, сары челекте баягы бул корук болгондо да биосфералык корук, бул корук ЮНЕСКОнун мындайча айтканда тизмесине кирген жаратылыш коругу болуп эсептелет. Ошол сары челек коругу уюшулуп атканда биз ошол өзүңүздөр билесиздер, ушу сары челек коругунун ортосунда аркыт айылы калып калган. Бул аркыт айылы кандай тарыхка кайрылып өтсөк, ушу уюшулуп атканда ошол аркыт айылында башында ошол калыптуу конуш болгон эмес, ошол сары челектеги иштеген эле кызматкерлердин мындайча кызматтык үйлөрү болгон. Ошолор кийин баягы союз бузулгандан кийин, менчиктештирүү боюнча мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол мыйзам негизинде жанагы үйлөрдүн баары менчиктештирилип, анан биз ошол жанагы аркыт айылын чыгаруу боюнча ошол союз бузулуп атканда бир мындайча айтканда эме кылганбыз, аракет кылганбыз. Ошондо бир көчүрүлүп чыгып ылдыйкы зонага чыгарылгандагы дагы эле ошо кызматкерлер калып калып, анан кийин ошолор баягы мыйзамдаштырып менчиктештирип алгандан кийин жана үйлөр
ошолордун карамагына өтүп калганда биздин көйгөй ошол аркы тайыл болуп эсептелет. Себеби дегенде айыл болгондон кийин, эл болгондон кийин көбөйөт экен. Көбөйгөндөн кийин анын чарбасы болот экен, мал болот экен, тигиниси болот экен. Ошон үчүн мал жагынан да бизге ошол нагрузка мындайча айтканда басым келтирип атат. Себеби дегенде биз ошол мыйзам 2011-жылы жаңы ошол өзгөртүү киргизилген боюнча ошол кабыл алынган мыйзам бар, өзгөчө корголгуч аймактар боюнча. Мыйзам боюнча биз ошол коруктарды мындайча айтканда зоналарга бөлүш керекпиз да. Ошол зоналарда ар бир, мисалы үчүн, негизги зона деп коет, ядролук зона. Ядролук зонада эч кандай сиз айткандай жанагындай чарбачылык жумуш болбош керек. Ал зонада бир гана илимий изилдөө иштери жүргүзүлүш керек да. Мындайча байкоо иштери, мониторинг иштери, биздин илимий кызматкерлер же болбосо академия, илимдер академиясынын илимий изилдөө кызматкерлери барып изилдөө иштерин жүргүзүш керек. Ал жака биз мындайча айтканда чарбачылык жумуштарды мындайча айтканда толук өткөрүлүш керек. Өткөрүлүш керек. Сөзүңүзгө аралжы, ошол жерде Сарычеликте менин билишимче мейманкана бар, жана атайын жарандар үчүн эс алуучу жай бар. Ошого уруксат бар беле өзү негизи же жок беле? Бул мейманкана баягы Союз убагында курулган жыгач үй. Бул баягы ошол кездеги биринчи мындайча айтканда тарыхка кайрылса ошол биринчи секретардын эс алуу үйү болгон. Ошол Аксы районунун салынып калган экен. Ошол жерде мисалы үчүн ал жыгачтан салынган. Ошондой эле жанында биздин Токой мындайча Иегердин мындайча ошол жерде корукчунун кызматтык үйү бар. Ал мисалы үчүн ошол жерде эми баягы биз тосуп салган менен элдер баягы эс алууга ошол Сарычеликтин кооздугунан суктан үчүн элдер келе берет экен. Биздин баягы жергиликтүү элдерден тышкарыдагы тыштан келген мындайча айтканда чет өлкөлүк меймандарыбыз бар, ошолорго кирип атышат. Көп учурда баягы бул жайкы мезгилде да ошол эс алууга көп элдер келип калган мезгилде жанагы бул баягы биздин маданиятыбыз биринчи мезгилде биздин ошол жергиликтүү элдин маданиятын көтөрүш керекпиз. Себебинде таштап кетип атат, ошол жердеги бир эгер жетишпейт экен. Сиздер тараптан мүмкүн ошо бир мораторий жарыялап бир 5 жылга жок дегенде ошол жака эч кандай кишилерди киргизбей 5 жыл көп деле убакыт эмес. Ошол убакта бир ошо корукту тазалап алуу, себеби сиз жана жогоруда айтып атасыз, бизде бир нече коруктар бар деп. Ал жер жөнүндө көп айтылбайт, бизден келген туристтер да маселесин абдан көп көтөрүшөт. Ал эми Сарычеликте чындыгында эле бүгүн кичине бир мыйзамдан чыгып кеткен нерселер болуп, жаштардын барып бир жагымсыз нерселерди жасагандыгы жөнүндө бүгүн интернет тармагында абдан көп таралып атат. Ошон үчүн сырттан карап туруп биздин жарандар тынчсызданып атат. Бул жер бизге бир баалуулук катары жана биз көлдү, ысык көлдү коргойлу деп жатпайбызбы? Ошонун эле деңгээлинде Сарычеликти коргойлу деп бир 5 жылга бир мораторий киргизип, ошол жака туристтерден сырткары жарандар кирбеш керек деген жана малдарды эле тебелеп ушундай бир көрүнүштөр болуп жатыптыр. Ошондой бир мыйзам иштепчү же болбосо жогорку кеңешке ошону сунуштуу жогун карасаңыздар кандай болот? Бул жөнүндө мүмкүн сиз өзүңүз айтып. Мен жооп бербейм бул суроогочу. Мына мени Бакыт мырза айтып кетти, бизде 13 улуттук парк бар, 10 корук бар деп. Эмне үчүн башка корук жөнүндө сөз болбойт? Болбойт башка жөнүндө. Башка жөнүндө сөз жок да. Андан башка коруктар деле бизде жакшынакай жерлер бар. Эмне үчүн именно Сарычелек баягы постоянно ушундай баягы саясатташтырып атайын ушундай чыгарылат да. Интриганын ордусуна. Мен ошону көп байкадым да, убагында ушу Сарычелекте маселе пайда кылышты ушу жайыт боюнча. Ошол убакта мен орун басар болчумун ушу агенттикте. Ошо барганда да ушу жайыт боюнча маселе коюшуп, эки жерде митинг болот, чогулуш. 2 айлык, биринчи 1 айлык, кийин экинчи айлык болот. Экөөнү тил талап коюп атат. Директор биздин айылдан болуш керек. Сен биздин директорду кетирбегин. Жергиликтүүлөр деген маселе да. Анан ошону бүт баарын көрүп, анан ошол жерде айтып калышты, корукту жоюш керек дейт. Жергиликтүү эл. Мына ошо 1 айда айтып калышты да. Жайыт кылыш керек, бизге жая турган жер жок дейт да. Сен да ушуну жойгун дагы. Бизге жайыт кылып бер дейт. Мен колуман келбейт. Бул ЮНЕСКОга кирген, баягы список наследиеде бар. Сен кимдин колуна келет? Тигинин колуна келеби сен жетекчиң дейт. Анда мен жетекчи эмесмин. Жок, анын колунан келбейт. Премьердин колунан келеби? Жок, анын колунан келбейт. Тиги иштин колунан келеби? Келбейт. Эмнеге келбейт дейт. Буну биринчи список баягы ЮНЕСКОдан чыгарыш керек. ЮНЕСКОдан чыгыш үчүн академияны алып барып, ал жерде ач керек бул корук мурунку баягы атай түзүлгөн баягы шарттарына жооп бербей калды. Таптакыр болбой калды, эчтеке калбай калды.
ошол жерге баягы Атай корпус түзүлүп атканда эмне үчүн түздүк эле? Ошону баягы көл үчүн, ошо көл жок болуп кеткен жок да. Көл турат. Көл турат. Бу жерде баягы адамдык фактор. Ошол жерде баягы кызматта биздин балабыз иштеш керек, биздин киши иштеш керек деген саясат болгондо. Анан ошол эле убакта баягы Атайын провокационный нерселер көп жасалган. Атай камераларды алып барып жасагандары бар, ошо кишилерди алып барып сууга чыгып коюп тарткандары бар. Ар кандай маселе болгондо бир жакшылыкты ошо жайытты чечип бергенбиз. Эми мына быйылкы жылда көрсөтүп, мына жерде сууга мен барганда эч ким сууда жок болчу. Мен барып келдим Атай. Вот сууда эч ким жок. Эч кандай катер жок. Башка нерсе жок. Анан таштанды деп атпайсызбы? Таштандылар 10 жыл мен барганда барып болчу. Ошодон кийин биз чечтик ошо. Баягы челектерди коюп мусорго. Ошолорду чыгаруу боюнча бүт маселе чечип койгонбуз. Бүт барып чечилген. Биз азыр иштеп атабыз ошо боюнча дагычы. Ошо корукту сактап алайлы. Сары челектин көлү ошо бойдон көлөмү өзгөргөн жок. Ошо бойдон турат. Ошол жерде эң баягы сары челектин түзүлгөн максаты ошо көлдү сактап калуучу. Горный озеро. Анан эмне үчүн сары челек дейт, билесизби? Же билбейсизби? Менин билишимче биз эми баягы СМИден окуган жагыбыз, ал жерде бир карыган киши жашап, ал деген жанакы жаңгактан жасалган чакаларын ыштап, сары чака жасап туруп алып келип саткан деп айтылат. Анан ошонун сары челек жасаган жери болуп калган деп мен ошол имиш туккам. Туура айтып атасыз да, сары челек деп эмне үчүн айткан? Себебинде ал жерде ошол кыйбай, ошону кыйбай туруп, ошонун боорунан мындай кылып кесип алат да. Кесип алып туруп ошодон челек жасайт. Өңү сары болуп калат. Анан сары челек аталып калат да. Азыр ошо бактарактар ошо кылым өтсө дагы, ошо бактарактар ошо боорунан кесилген дагы эле жашап, дагы эле көгөрүп, дагы эле турат да. Ошон үчүн сары челек деп калган. Мен элерге айтып кетейин. Баардыгы билип алсын. Сары челек эмне үчүн сары челек дегенди ошол жерден чыккан. Сары челек деп. Вот ошол убакта дагы ошол жерде баягы кооз өсүмдүктөр өсүп, бүт баарын коруп турушкан. Мына жаз айында барсаңыз, чөптүн бою сиз менен тең. Ошол чаппаш керек, хозяйственный жумуш жасабаш керек. Ошону бүт баарын азыр көзөмөл кылып атат. Эми 10 жылдан бери мына 7,5 жыл өттү. Ошол жерде кызматкерлер эл дагы туура жүрүп калды. Биз момундагы керек экен, мындай жасаш керек экен. Бири-бириңер керегишкенде эч кандай пайда чыкпайт. Жаратылышты кордобой, ошол жерди карайлы деп мына ошого түз мамиле жасалып атат. Ядерный зонага эч ким киргизилбейт. Мен барып көрүп келдим да өзүм. Көрүп бүт баарын карап, уже бир нече жолу бардым. Атай көрүп келейин депчи. Ошол жерде дагы мына азыркы шайтандын оюндары башталып атат. Ошого тиешелүү болуп жасалганго деп, саясат деп ойлоп атам да. Мындан келди бир мүмкүнчүлүк болсо, биздин бир ушул съемкалык группабызды алып барып, бардыгын көрүп, бир элдин көңүлүн тынчытып, себеби сары челектин жолу абдан алыс, жолу дагы жакшы эмес. Сал токойдун ичинде элдер көбүнчө бирөө көрүп айтат, бирөө көрбөй айтат. Өткөндө чет мамлекеттен келген туристтерибиз тартып кеткен экен ал жердин кооздугун. Эми бүгүнкү күндө карап отурсак, бүт дүйнө жүзү суктанып, эмнегедир сиз айткандай башка коркуктарыбыз болсо деле сары челекти өзүнчө эле бир жомок кылып айтышып төбөтө албай атышат. Биз бир барып тартып, сиз менен чогуу көрсөтүп, бүгүнкү күндө биздин сары челектин абалы жөнүндө бир маалымат элге беришибиз керек экен. Андан кийинки суроом сизге, мына бүгүнкү бизге жеткен маалымат боюнча биз жакын арада эле 3 премьер-министр алмашып, Темир Эргенбаевич, Өмүрбек Токтогулович жана Сооронбай Шарипович үчөө тең ошо иштеп катарынан иштеп келишиптир дагы. Эми жанагы ВВПнын анализи боюнча ошол убакта кимдин иши кандай болду деген жерде ушу чарбачылык боюнча Сооронбай Шариповичтин иши абдан жакшы болуп, ошол жерде көп өзгөрүүлөр болгондугу жөнүндө жана ушул биздин бир экономикага да бир тиешелүү болгон жерде айтылат экен. Биз башка эч кимге тиешпейли, анткени бизде деген экономисттердин же өзү билим берүү же здравоохранениянын өкүлдөрү жок. Именно ошо сиздердин департаментке калганда ушул киши иштеген убакта кандай өзгөрүүлөр болду? Бүгүнкү күнү бул маселе боюнча жанагы биздин ВВПга салымыбыз деп атпайбызбы? Бул акыркы убакытта биз ошо Нацатком менен бирдикте жанагы академиялыктын кызматкерлер менен бирдикте атайын ушу топ түзүлүп, азыр жанагы природный капитал деген бар. Ошо биздин Токойдун канчалык ушу биздин экономикага салымы бар деп ошондой иштеп атабыз. Биздин салымыбыз мындай кырганда Кыргызстанга 0,5% деп атайын улуттук статистика комитетинен берилет. Мындай санап көрсөк, элементарно санасак эле, баягы биздин салым бар экен, себеби биздин ушу Токой тармагынын, Токой фондусунун жерлеринде жана ижарага алган элдерибиз бар. Ижарачылардын саны азыр 20 миңден ашып,
ошондо мындап келгенде ошо мөмө жемишти терет, чөбүн чабат, малын жаят, туристтерди кабыл алат. Мындап келсек салым көп эле экен. Себеби ошол алган ижарага алган адамдар үй бүлөсүн багып атат. Жана малын мындап келгенде малын ушул баягы орусча айтканда привес болуп атат. Пайда таап атат да. Ошол биздин мындап келгенде салым экен да. Экономика. Ошонун үстүнөн биз жумушту алып барып атабыз. Ошо буюрса биз ойлойбуз ушул жылдын аягы менен жийинки жылдын баштарында биз ошо баягы жыйынтыгын чыгарып, ушул жана экономика токой тармагына канча салым кошулуп көрсөтө алабыз деген ойдо турабыз да. Ошо акыркы биздин жана маалымат ушундай да. Мына дагы бир коомчулукту тынчсыздандырган нерсе, мүмкүн сиз жооп берерсиз. Ушул токойдо өрт өчүрүү маселеси. Мисалы үчүн бизде өрт өчүргөндө биз билебиз, биздин деген тиги жанагы чрезвычайный положение бизде деген МЧСте көбүнчө биз ошол өрт өчүрүү техникалык жактан аксабаттабыз деп эле аны деген Кубат Боронов дайыма эле айтып жатат. Эгер токойдо өрт чыга турган болсо, ушул токойчулар тарабынан кандай ошо тез жардам көрсөтүү же болбосо ошо биздин баалуу бактарыбыз күйүп кетпешине кандай шарттар бар силерде? Бизде ушул өзүңүздөр билесиздер, мына жакын арада эле бир нече өрт катталды. Мына жакынкы эле 2-3 күндө мурун ушул Ысык-Көл областында Григорьевка Кырчынга жетпестен ушул Качат айылынын үстүндө айыл өкмөтүнүн аймагынан ушул жанагы кургап калган чөптөрдөн өрт чыгып, ошол жерде азыр биз ошо укук коргоо органдарына материалды өткөзүп бердик. Азыр тактап атабыз эмнеден чыкканын ошол өрт боюнчачы. Биздин токойго бактыга жараша токойубузга жеткен жок, өчүрүп калдык. Биз болгон ошол Ысык-Көл областындагы 8 токой чарбасы 2 жаратылыш, бир жаратылыш паркынан ошол биздин токой кызмат, токой сакчыларды мобилизация кылып, ошол жерге алып келип жеткизип калдык, өчүрүп калдык. Бул жерден дагы өзгөчө мындайча айтканда Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да жардам берди, ошол биргеликте өчүрүп калдык. Анан бул өзүңүздөр билесиздер, мына 2-3 айдан бери тамчылабай койду, жаандын кургакчылык болуп, ошол жанагы чөптөрдүн куурасы болуп, мына күз менен келген менен чөп куурайт экен. Анан ошол коркунуч бар, баардык жерде бар азыр. Себеби дегенде мына бизде түштүктө ушул мисте жаңгак өскөн ушул Кочкор ата, Тоскул ата, ушул Аксы регионунда көптөгөн мында кургакчылык мезгилинде коркунуч бар. Талас областында жанагы Талас шаарына жакын жайгашкан токойлордо мына эс алуучулар кирип ушул от жагып анан өчүрүүгө кеткен учурлар болот. Ошондон чыгып кеткен фактылар бар. Анан биз ошол өрттөрдү алдын алуу боюнча мына жаздан баштап эле ошол өзүбүздүн Мам агенттик тарабынан жана мобилизациялык мындайча айтканда топторду түзүп, мына пожар мындайча айтканда өрт коопсуздугуна каршы күрөшүү боюнча ошол топторду түзгөнбүз. Түштүктө 50 адамдан турган тобубуз бар. Баардык шаймандары бар. Эми шаймандары баягы өзүбүздүн эле шартка байланыштуу өзүбүздүн баягы күрөк кетмен мындайча айтканда анан акыркы учурда жанагы ранцевый опрыскиватель деп коет, чачма. Ошону көтөрүп алып, жонуна асып алып, ошонун эффективдүүлүгү жогору экен. Биз ошол Россия Федерациясынын жасалган ранцевый опрыскивательдер ар бир токой чарбага жеткиздик. Анан жанагы 2 топко дагы ошол 50дөн жана ранцевый опрыскивательди койгонбуз. Түндүктө анан түштүктө 50ден адам ошол даяр. Бирден машинеси бар, техникасы. Эгерде өрт чыга турган болсо ошол жанагы жаз алуу менен биз ок өткөзөбүз. Түндүктө бир жолу, түштүктө бир жолу. Анан ошол жанагы азыркы учурдагы жанагы өрт коопсуздугу күчөп турганда ошонун алдында бир жолу өткөзүп, чогултуп жана өрттү кандай өчүрүү боюнча да иш-чаралар жүргүзөбүз да. Маегиңиздерге чоң рахмат. Менимче бүгүн ушул элди тынчсыздандырган биздин жана коруктар боюнча, токой чарба боюнча жетиштүү маалымат бердик деп ойлойм. Мына алдыда өткөрө турган 70 жылдык мааракеңиздер кут болсун. Биз кандай деп айткан күндө да кыргыз жери тоого жер, токойлуу жер. Жогоруда мынакей Абдыкалык мырза тактап айтып кеткендей, биздин Кыргызстандын ушу бир 70-80% жарандары ошо токойдо мал багуу, токойдун жер жемишин терип сатуу же болбосо ошону колдонуу менен бир өздөрүнө жашоолоруна жакшы шарттарды түзүп келишет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коомчулукту социалдык жактан да камсыз кылып жаткан токой чарбасы болгондон кийин биз бул токой чарбага сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Маегиңиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Мындан ары да ушундай бир жакшы бир маанилүү
маалыматтарыңыз болсо биздин студияга келип кайрылып турсаңыздар болот. Чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин директору Рустамов Абдыкалык Алибекович баш болгон өкүлдөр келип, бүгүнкү күндө биздин Токойдун абалы жөнүндө маек куруп беришти. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.